Кыргызстан тарыхы. Кара Суу району номер 72 Хайтахун Таширов орто мектеби, Дыйканбаева Айгүл. Анда бүгүнкү сабакка жагымдуу маанайга көңүлүбүздү бурабыз. Бул Кыргызстандын эң кооз жерлерине биз эс алууга, саякатка, экскурсияга барабыз. Бул Кыргызстандын эң кооз жери Кыргыз Ала тоосу. Эң бийик борбордук бөлүгүнөн башталып, түндүк тарапка созулуп жатат. Бишкек шаарынан 35 чакырым түштүк тарапта жайгашкан. Бул Кыргызстандын ошол Кызыл китепке кирген Ала Арча эс алуу коругу. Бул эң кооз жерлерге биз көз чаптырабыз. Дагы жагымдуу маанайда биз сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе биз балдар өткөн сабакта кыргыздардын чарбасы жөнүндө өткөнбүз. Бул жерде кыргыздардын чарбасы дегенде эмнени түшүнөбүз? Кыргыздардын дыйканчылыгы, мал чарбачылыгы, кыргыздардын деги эле жашоо шартын биз түшүнөбүз. Кыргыздар бул дыйканчылык менен, мал чарбачылыгы менен эмне кылышкан? Алектенип келишкен. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштасак, бүгүнкү сабагыбыздын темасы патриархалдык уруулук мамилелердин калдыктары, таптар. Сабактын максаттары: билим берүүчүлүк, уруулардын келип чыгышы боюнча түшүнүк алат. Өнүктүрүүчүлүк: уруулардын келип чыгышы боюнча түшүнүгүн айта алса. Тарбиялык жагы: биримдикке, ынтымактуулукка тарбияланышат. Анда эмесе күтүлүүчү натыйжалары: уруулардын келип чыгышы боюнча айтып бере алса. Өнүктүрүүчүлүк: уруулардын аталышы, бөлүнүшү боюнча өз оюн айта алса. Тарбиялык: биримдикке, ынтымактуулукка тарбияланса. Анда биз ушул санжыра деген эмне? Кыргыздардын урууларынын келип чыгышы боюнча биз сабагыбызды баштайбыз. Санжыра бул уруунун, элдин келип чыгуу тегинин тарыхый маалыматтардын өзеки жана чыгарма түрүндө берилиши санжыра, жазма жана генеалогиялык таблица деп аталат. Эң алгачкы кыргыз санжырасы Сайф-ад-Дин Аксыкендинин Маджумду ат-Таварих 14-кылымдагы эмгегинде кездешет. Орус окумуштуулары 19-кылымдан тартып изилдей баштаган. Василий Васильевич Радлов, Николай Александрович Аристов, Чокон Валиханов тарабынан изилденип келген. Ушул окумуштуулар кыргыз санжырасын чогултуу менен жүзөгө ашырышкан. Андан кийин Осмоналы Сыдыков тарабынан 1913-14 Уфа шаарында басылып чыккан. Бул Осмоналы Сыдыков 15 жыл бою кыргыздардын санжырасы боюнча маалыматтарды чогулткан. Бул бизге белгилүү эң алгачкы тарыхчыларыбыздын бири. Анда кийинки ушул мезгилде балдар 17-18 кылымдарда кыргыздар өз алдынча урууларын, уруктук бөлүнүүлөрүн өз када салт катары белгилеп, бөлүнүп жашашкан. Мисалы, байманаптар, кедейлер, ири феодалдык жер ээлери болуп өз алдынча бөлүнүшкөн. Ошолдордо кыргыздардын административдик саясий бөлүнүшүнүн өзөгүн өз алдынчалыкка ээ болуу, уруулук бирикмелери түзгөн. Кыргыздардын ал кезде азыркы ата журту Кыргызстанды
толук Өзбекстанды, Тажикстанды жана Чыгыш Түркістандын кээ бир комшу чөлкөмдөрүн ээлеп турган. Бизге белгилүү болгондой эле кыргыздар урук жалпы жөнүнөн аймактык саясий маанидеги эки чоң топко бөлүнүшкөн. Алар оң жана сол канат болуп бөлүнүшкөн. Сол канаттагы Сарык, Кушчу, Мондуз, Чоң Багыш, Кытай, Жетиген, Базыс жана башка болуп, оң канаттагылар Кара Чоро, Сак, Моголдор, Сары Багыш болуп бир нече урууларга бөлүнүшкөн. Бул жерде кыргыз оң канаттан тарагандар 30 уулдан Адигине, Моңгуш, Карабагыш, Дагай. Ал эми Булгачы, Ичкилик, Бостон, Тейит, Жоо-Кесек, Дөөлөс, Канды жана башка болуп бөлүнүшкөн. Ошол сол канаттагылар Сару, Базыс, Кошчу, Мондуз, Кытай жана башка болуп урууларга бөлүнүп жашашкан. Ал эми бул теңир тоолуу кыргыздар 30 уул, 10 уул, сол канат 30 уул, 30 огул, кыргыз, Тагай, сол канат болуп бөлүнүшкөн. 10 уул оң канат Булгачы, 9 уул Адигине, Ичкилик жана башка болуп бөлүнүшкөн. Андан кийин бул жерде Богорстан, Козор деп ошол бир нече урууларга бөлүнүп кетишкен. Бул жерде карасак Богорстандан тараган Эштек, Солток, Култу, Адике, Адигине ушул сыяктуу болуп бир топ урууларга бөлүнүшкөн. Тагайдан тарагандар Кылжыр, Орозбакты, Элчибек, Манап, Жантай, Токо ушул сыяктуу урууларга бөлүнүп жашаган. Мынакей Куулдан тарагандар Мундуз, Зултай, Зулум, Замин, Зулдуз жана башка болуп бөлүнүшкөн. Кана балдар, силер ушул өзүңөрдүн урууңар жөнүндө кайсы уруудансыңар жана жети атаңарды тактагылачы. Бул боюнча жети атаңарды айтып, жазып, азыр бир-бирден биз ой жүгүртөбүз. Бул жерде кыргыздардын ошол мезгилдеги уруулук таптары өндүрүш каражаттарынын жеке менчиктин калыптанышы, калктын таптарга бөлүнүшү менен коштолгон. Феодалдар табы бий, байманаптар, ал эми төмөнкү катмардагылар кедейлер жана кулдар болуп бөлүнүшкөн. Ошол мезгилде дагы уруулар ошол таптарга бөлүнүп, өздөрүнүн жашоо шартына жараша жашаган. Анда эмесе биз ошол Кыргызстандын аймагындагы ири феодалдык жер ээлери алардын ошол өзүнүн жашоо шарты менчикке болгон ири феодалдык жеке менчикке өткөн ошол мезгилден. Бирок жер ээлиги али мыйзамдар менен бекитилген эмес. Ошол 17-18 кылымда. Силерге анда эмесе үйгө тапшырма балдар. Кыргыздардын уруулары жөнүндө билебиз дагы. Ар бирибиз өзүбүздүн уруулар келип чыгуу урууларыбызды жети атабызга чейин жазып келебиз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө балдар.